Машина калмашты билбейт эдим ошол жерде. Ушундай курактарды үйрөндүм. Эчтекеден коркпош керек. Мен мүмкүнчүлүгүм чектелген, мен майыпмын, мен колуман келбейт деген нерсени айтпаш керек. Мен барымда ошондой өнөр үйрөнүп, кичине өзүнө алектенип, адамдарга кошулуп калса дейм да. Мүмкүнчүлүгү чектелген деген сөз кээде чектелген мүмкүнчүлүктү эмес, тескерисинче күчтүү эркти билдирет. Бул 3 айым мына ушул нерсени өз жашоосу аркылуу далилдеп келет. Сайма, курак жана тигүүчүлүк аркылуу алар өздөрүнө гана эмес, башкаларга да үмүт тартуулап жатышат. Бүгүн алардын эмгеги, жашоосу жана ийгиликке болгон жолу тууралуу баяндайбыз. Мен эже мына менин колумдагы курактарды мектеп учурунан бери курап келип, азыркы учурда кирешеге чыгып жатыптыр. Мен эже бул курактарды кантип курайт? Алдыда айтып берет. Атабаева Минура ошол 2 жыл болду седеп долбоорунда катышканыма. Ушундай курактарды үйрөндүм. Машина калмашты билбейт эдим ошол жерде үйрөндүм. Мектепти окуп жүргөндө чоң класска бүтүргөнүмдө ошондо. Азыр окуп жайын эсимде. Ошол биринчи тиккен жейде. Ооба, банда кийизден. Соны жасаптыр эже. Тиккен көйнөктөрүңүздү кимден саттыңыз? Ошо кошуналарыма мындай тиккенимди кошуналарга саттым. 100 эле саттым. Заказ беришет көп эле. Дагы заказ берип атышабы? Ооба. Акчаңызды эмне кылып иштетесиз? Эмнелерди аласыз акча? Ушундай материал алам да. Ушундай светте. Атыңыз кийин. Ушуна? Мускина? Ушуна. Канча жаштасыз? Жашы. Жеңеш. Ким үйрөттү негизи тиккенди сизге? Апам нерсе. Өзүңүзгө жагабы? Жагат. Эмнелерди тигесиз көбүнчө? Сумка. Көйнөк. Биздин каарманыбыз Хуснеда Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну. Ал үйүндө олтуруп мына ушундай кийимдерди тигет. Азыр Хуснеда мага жайкыга ыңгайлуу, ылайыктуу кийимдин тигилишин көрсөтүп берип жатат. Ошондо буну 2 жолу бүктөп анан тигет, э? Өзүнүн ишине Ооба, кубанат. Кандай болот мындай өзгөрүү кандай болот? Өтө сүйүнүп эмне кылат. Анча өзүн жакшы тутуп, эмне болуп көбүнчө ооруп калат да кызым. Бирок ошондой учурда оорусун эстен чыгарып, жакшы болуп өзүнү эмне кылып калат. Жакшы сезип калат. Эне катары менин кызым мен барымда ошондой өнөр үйрөнүп, кичине өзүнө алектенип, адамдарга кошулуп калса дейм да. Ошондой долбоорлорго катыштырып, балдарыны коомго аралаштырып, ошондой ата-энелер, менин балам, кызым сыяктуу инвалид балдары бар ата-энелерге мен айтат элем, балдарыңарга жардам бергиле, балдарыңарды колдоп, алардын ой пикирлерине жакшы эме кылгыла, этибар берип, мамила кылгыла, анан аларды кызыккан нерсесине жолуктургула дейт элем. Менин атым Гүласал, 61 жаштамын. Анан бул сайманы мен бала кезде ушинтип сайчымын. Анан ошол бойдон сайылбай калып кетти да. Кийин мен 24 жашымда эле инсульт алып, ооруп калгам. Ошол бойдон ооруп, такыр муну кармабай жүрүп анан Жалал Абадтан майыптар коому бар экенин деле билчү эмесмин. Ошо майыптар коомуна катышып барып калып, ошо жерден анан мага ошо майыптар коомунун жетекчиси моз эмелерди берип, жибектерди, моолорду карматып, сен тиксең болот экен, тиге аласың го, илгери тикчикенсиң го деп айтып калды. Анан ушуну көтөрүп келип анан эмеден интернеттен таап алып, муну эсептеп анан тигип баштадым. Тиге алам? Ой, тиге аласың, бул оңой эле да мына. Мен дагы сайып көрөйүн. Сайып көрсөң? Бул жеринен чыгарам. Анан кайта мун жерден чыгарсаң мына. 4 бурчтун берки бурчунан, анан кайра бул бурчка саясың, анан кайра эле бул бурчтан чыгарып турган, кайра ушинтип крест болуп кете берет да. Мынакей. Мындай кылып сайып. Анан өзү башында баштаганда мен 2 пано тиккем, мондай эме түшүрүп, орнамент түшүрүп. Анан Голландияга жөнөп аткан экен бир эже. Кошунам.
Анан мен ушу Голландияга эмне подарок алып барсам экен деп аттым эле деп анан кызыгып ошону Голландияга алып кеткен, Нидерландыга. Биринчи сатканым ошол болгон. Канча акчага саткан? 3000 келе саттым экөөнү. Аны бирок аябай кыйынчылык менен күнү түн уктабай тиккем. Себеби жаңы баштаганмын да. Анан ошо 3000 дагы мага аябай чоң акча болгон. Бирок ошого да сүйүнгөм. Мен акчасына эмес, баягы өзүмдүн кылган эмгегимди бирөө сүйүнүп көтөрүп кетсе аябай жакшы көрүнөт экен. Бир колум кармай албаган үчүн монтип мындай кылып кээде ушинтип калам. Эми баягы жолун тапса болот, аракет кылып кылам десе. Колонөрчүлүктү улантыш керек. Колонөрчүлүк биздин кыргыздын эмес, жоголуп кетпеш керек да. Муну улантпаса болбойт. Анан сүйүнөм ушуну ушинткениме. Мунун аркасы менен көп жерлерге бардым, фестивалдарга бардым. Ошо бизде жалаң майыптар болгон үчүн эми майып эмес адамдардын алдына барганда кандайдыр бир өзүбүздүн ыңгайсыз сезген мезгилдер болот да. А биз жалаң майыптар болгон үчүн бири-бирибизге эркин сезип, эркин ишти кылып, эркин отурасың, эркин сүйлөшөсүң. Ошол жактары жакшы да. Ошон үчүн сүйүнүп барабыз, сүйүнүп жолугушабыз. Бири-бириңиздерден дагы бир нерселерди үйрөнөсүзбү? Үйрөнөбүз, албетте үйрөнөбүз. Ал сөзсүз да. Кээде бир инвалидтерди, майыптарды көрүп калсам, кайтып эсиме келет да. Ушу коляскада отурабы, же болбосо үйдө отурабы, эч ким менен сүйлөшпөй, өзү менен өзү отурганда адамдын мээсине ар түрдүү нерселер келе баштайт. Жаман нерселерди гана эстей бересиң го, бекерчиликте жаман. Ошон үчүн аралашып мындай иштерди кылса жакшы. Ошо сайма сайып, көзүм талып, анан кичине бут колду жаза турган болгондо эшикке чыгам. Мына кичине жөжөлөрүм бар, тоогум бар. Ошолорду эрмектейм. Мен лестницадан үйдөн чыгып эшикти ачыпканда эле чуркап келишет. Чуркап артыман ээрчип алат. Анан келип жемди алып туруп, жем чачып бергенде вообще чукулдашып жыргап калат. Анан суу куюп берем. Суу куюп берип, анан ушу агырыт эле жөн эле айланып ары бери басып, бут колумду жазып, кайра кирип, кайра кармаганга аракет кылам. Эчтекеден коркпош керек. Мен мүмкүнчүлүгүм чектелген, мен майыпмын, мен колуман келбейт деген нерсени айтпаш керек. Колунан келет, колунан келбеген нерсе жок. Адам жасаганды адам сөзсүз жасайт. Эми менин сол бутум, сол колум кичине ушинткени менен мээбиз иштейт го. Тамга тааныйбыз. Анан кичине болсо да таяк менен басам. Бирок таяк менен бассам деле басып жүрөм. Көчөгө чыккан, базарга бара алам. Ошондой аракет кылса болот да. Аракет кылса бардыгы болот. Колунан келбейт деген нерсе болбош керек. Мен майыптарга ошону айткым келет.